8 оперге жасалма кылмыш ишин козгоп 5 жыл бою кордук көргөзгөн прокурорлор жана өзү чет өлкөдө жүрүп күбө болдум деп арыз жазган кылмышкердин энеси. Алдыда кененирээк. 2015-жылы 20 январда Өзгөн Рибинин опер кызматкерлери өтө оор каракчылык фактысын ачышкан. Молодец, настоящий парень. Ага. Аманов Абдысалам Каймана аты Сашка аттуу адам кармалган. Бардык далилдер жетиштүү болуп, күнөөсү сот аркылуу далилденген. Анын кылмыштуу шериги болуп, ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутатынын бир тууганы шек саналган. Маселе мына ушунда. Жөн эле сүйлөй бересиң, бирөө сүйлөгөнүн, кичине мындай акылың барбы? Кичине менен сурап койсуң кача бы. Жөн эле сүйлөй бересиң, билесиң ал баягы келесоолук сөз экенин. Бирок көчөдөгү сөз сүйлөбөгүлө бул жерден, депутат деген намың бар бул жерде. Каякта көчөдөгү болбогон нерсени сүйлөйсүң бул жерде. Күйүп атам. Башың иштетпейсиң, ошол эле туурабы же туура эмес. Оперлер ал кылмышкерди мыйзам чегинде кармашкан. Бирок Жогорку Кеңештин шарапаты мененби, же каракчы кылмышкердин кадырыбы? Айтор ошол кездеги Өзгөн районунун прокурору Мамыров 2 оор берене менен. Вызывай прокуратуру, братан. Прокуратура! Вызывай стоп. Игорек, прокуратура! Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кыйноо беренелери менен 8 оперге кылмыш ишин козгогон. Кто тебя учил? В школе. Покажи мне. И я разорву его, как тузик грелку. Далилдерди фальсификация кылып, сотко өткөрүшкөн. Бул кылмыш ишти Мамыровдун жардамчысы Суранов Алмаз тергеп баштаган. Душераздирающее зрелище. Кошмар. Ал эч кандай процессуалдык документи жок. 5 врачты алып келип, мыйзамсыз кароо жүргүзүп, Амановду экспертизага алып барбай туруп, корутунду чыгартышкан. Железная логика, железная логика. Бир экспертизаны токтому жок корутунду алган. Суранов Алмаздын бул кылмыш иши боюнча мыйзамсыз иштерин санап отурсак абдан көп. Андан кийин иш Тынчтык Кенжебаев деген тергөөчүгө өткөн. Ал дагы прокурорлор Мамыров менен Сурановдун кылмыштуу аракеттерин уланткан. Когда все сделаете? Да. Кылмыш иши Аманов Абдысаламдын апасы Ормонова Светанын арызы менен козголгон. Ал арызында 20 январда менин баламды менин көзүмчө кыйноого алышты деп көрсөткөн. Бирок кийин оперлердин жактоочусунун өтүнүчү менен чек ара кызматынан алынган маалыматка ылайык Ормонова Света окуя болгондо чет мамлекетте болгон. Жана 2 күндөн кийин Бишкек шаарындагы Ак жол чек ара өтмөгүнөн өткөн. Аманов болсо ар бир көрсөтмөсүндө ар кандай айтып, окуя боюнча 10 чакты версия бар. Да ладно! Ал эле эмес ошол күндөрү Бишкек шаарында командировкада жүргөн оперлерди дагы мени кыйнашкан деп көрсөтмө берген. Ты что, с ума сошел? Бирок прокурорлор ошол фактынын бардыгын жашырышып, атайылап бийликте отурган бирөөлөрдүн буйругун аткарышкан. Остановитесь! Себеби оперлер камалып кеткенде депутаттын бир тууганы камалбай калмак. Я не знаю, что с этим делать. Ош облусунун акыйкатчылары түшпөгөн эле тишин оперлердин ур токмогунан бир тиши түшкөн деп акт түзүшкөн. Что вы говорите? Аталган кылмыш ишин фальсификация кылыш үчүн 3 прокурор, 8 эксперт, 3 акыйкатчы, 5 врач, 2 жактоочу катышкан. Чырмалышкан коррупциялык жасалма кылмыш ишин оперлердин жактоочусу ар бир фактысын далилдеп, кылмыштуу кызмат адамдарынын күнөөсүн аныктаган. Нет слов. 2019-жылы Өзгөн райондук сотунун төрагасы Улан Шаматов 8 оперге актоо өкүмүн чыгарган. Облустук сот аны күчүндө калтырып, 2020-жылы 20 январда жогорку сот аркылуу бардыгы акталышкан. Азыр ошол кылмыш ишин уюштурган 3 прокурор эч нерсе болбогондой бакыйып прокурор болуп иштеп, адамдардын тагдырын чечишүүдө. Прокурорлордун кылмышка баргандыгын сотто аныктап, жай аныктамалар чыккан, бирок эч кандай жаза алышкан жок. 8 опердин 5 жыл бою көргөн кордугу
материалдык жана моралдык чыгымдар үчүн ким жооп берет? В этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия все. Оперлер акталгандан кийин алардын жактоочусу башкы прокуратурага, УКМКга, прокурорлордун, эксперттердин, врачтардын, жактоочулардын үстүнөн кайрылган. Бирок алар арызды кайра Мамыровго жиберишкен. Башкы прокуратурада, УКМКда, отписка бөлүмүндө иштегендер, жок дегенде барган арыздарды окуп койгулачы сураныч. Кимдин үстүнөн жазылса, ошого берип атасыңар. Урматтуу президент жана башкы прокурор. Прокурорлор Мамыров, Суранов, Кенжебаевтерге жөнөкөй оперлердин алы жетпейт. Жок дегенде кызматтан алып коюңуздарчы, тарых үчүн. Полностью согласен. Балким алар дагы миңдеген адамдарды какшатып жатышкандыр. Ну да. Урматтуу мекендештер, Конституциянын 1-беренесине ылайык биз бийликтин негизги булагыбыз. Демек биз жалдап алган укук коргоо органдары ушундай иштерге чара көрбөсө, өзүбүз элдик сот кылып, өзүбүз чара көрөлү. Мындай прокурорлорго массалык түрдө баш тартуу жарыялайлы.